YouTube блогер Дооронбек Адаханов. Эмнен уксам мен биринчи болуп чуркап барат элем да. Мен иштейм, мен үйрөнөм деп. Мисалы баягы башында компьютерде билбесем дагы аябай эме кылып айттым да, мен үйрөнгүм келет деп. Оңго караган МАГАТЭ организациясында иштейм. Бул Международный атомный энергия организациясы. Ишке 200 адам берген дейт. Ошол 200 кандидатурасын, кандидатурасын 200 адамдан ошол мени тандашып алышыптыр да. Башында аябай кыйын болду. Ал убактарда мен бул жерде 25 жылдан бери жашайм да. Анан ал убактарда кыргызстандыктар аябай аз болчу. Анан өзүм жалгыз болгом да. Мен аябай мындай серьезный пландарым бар деп ошол мусулманчылыкты алганы мен макулмун деп ошондой дедим. Кыргыз боюнча калгыла, бирок башкалардан үйрөнгүлө. Арбаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан мекендештер долбоору жана Door Life Media YouTube каналы. Бүгүн биз Австриянын Вена шаарындабыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Гүлнур Энри Тоялиева болмокчу. Кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Жалал-Абад облусунун Нокен районундагы Маса айылында туулган. 1994-1998 жылдары Жалал-Абад мамлекеттик университетинин чет тили факультетин окуп бүтүргөн. 2002-2003 жылдары Мюнхен университети немец тили боюнча дипломго ээ болгон. 2015 жылы Вена университети филология факультети тил илими боюнча кандидат болгон. 1994-1998 жылдары Жалал-Абадда компанияларда долбоорлордун ассистенти жана котормочусу болуп иштеген. Ошондой эле Жалал-Абад мамлекеттик телерадио компаниясында студенттик программалардын алып баруучусу жана редактору. 2000-2002 жылдары Австрияда Stora Enset Timber компаниясында сатуу боюнча ассистенти. 2005-2006 жылы The Language компаниясында репетитор болуп иштеген. 2007-2018 жылдары Венада жетекчи кызматтар үчүн кадрларды издөө жана тандоо боюнча адис болгон. 2008 жылдан бери Бириккен Улуттар уюмунда иштейт, учурда долбоорлордун сапаттуулугун камсыздоо боюнча ассистенти. 2010 жылы Гүлнур дизайнерлик брендин негиздеген, азырда ийгиликтүү иштеп жатат. 2002 жылы Кыргыз Клаб Австрия клубун негиздеген. 2018 жылы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мекендештер менен байланыштар кеңешинин мүчөсү болгон. Саламатсызбы? Дайым, кандайсыз? Жакшысыздарбы? Мекендештер долбоору атайын Кыргызстандан келдик. Сиз менен маек курганы Австриянын Вена шаарына. Кош келипсиздер Кыргызстандан. Мен бул жерде квартирамды ателье кылып жасалгам. Силерге кичине көрсөтөйүн. Ошо жасаган иштерим, ошо колдо жасаган иштерим, өзү мен Гүлнур Fashion деген брендим бар. Ошол жасаган нерселерим көрсөткөнү. Кош келипсиңер. Кеттик адамыз. Бул сиздин орусча айтканда мастерская, да? Дом ателье. Бул өзүм үйүм болот. Турмушка чыкпай туруп өзүм сатып алгам. Анан азыр бул жерди мен ателье кылып жасап алгам. Ошол каалаганда келип, ошол иштерим жасап, ошол кол өнөрчүлүгүм ушул жерде колдонуп, анан кийин кичине көрсөтүп кетейин, нелерди жасайм. Негизи мен ошол аялдарга мындай заманбап көйнөктөрдү тигем. Австрияда, Австриянын центринде
бир 3 показ өткөзгөм биринчи райондо. Анан ошол көнөктөрдү даярдаганда мен көбүнчө кыргыздын ошол канадыр бир элементтерин киргизем да. Мисалы оймо чиймелерди же ошол Кыргызстандан алып келген ошол мындай этнический материалдардан көнөктөрдү тигем. Ошондой эле Австрияда бир 300гө жакын бал, венский бал деп бардыгы эле билишсе керек. Ошол балга карата дагы көнөктөрдү тигем. Мисалы азырынча мен ушул көнөктү даярдап жатам. Себеби азыр бал сезону болуп атат. Ошол декабрда башталат, анан февралдын аягына чейин да көбүнчөчү балдар. Ошол. Анан кийин көнөктөрдөн сырткары дагы мен аксессуарларды жасайм. Мисалы бул мындай кийизден жасалган сумкалар. Мисалы мен ушул мындай современный сумкаларда ушул биздин оймолорду дагы монтип жасап эме кылам. Колдо жасап, оюп, өзүмчө ушинтип жармаштырып же тигип, же ошол сайма сайып ошондой коллекция жасадым жакында. Мына ичинде мындай чөнтөктөр менен аябай качественный кийиз. Бул сумкаларды азыр Венадагы ошол башка улуттагы аялдар дагы көтөрүп жүрүшөт, сатып алышат. Мына мисалы бул сумка да анча-мынча ошол кыргыз петроглифтерин көрсөңөр болот. Ошол колдо ошол сайылган сайма. Бул оймо чиймелерди мага кичинемден баштап эле апам өзү үйрөткөн да. Апам мындай ошол Кыргызстандын баардык кол өнөрчүлүктөрүн ошо өзү үйрөнүп тайнымен. Анан биз кичинебизде ошол баардык түрдү бизге үйрөткөн. Ошол кантип мисалы килем токуш, ошол кийиз даярдоо, сайманын түрлөрү, ошол даже баягы тиккенге чейин мен ошондо үйрөнгөн экем да. Анан ал убакта аябай иш көп деп кээде деп айтат элем, эмне үчүн мынча көп иштейбиз, эмне үчүн мынча көп кол өнөрчүлүк нерселер жасайбыз. Бирок азыр мен ойлойм, ошо чоң рахмат апама ушунчалык көп нерсени бизге үйрөткөнүнө. Себеби мен азыр ойлойм, азыр ушул Австрияда жашап, мисалы биздин жаш муундарга ушундай как мастер-класс катары көрсөткүм келет да. Мисалы бул жердеги кыргыз семьялардын ошол кыздарына ошондой пландарым бар да. Келечекте. Кыргызстанда бир ошо 2016-2017 жылдары аябай көп болдум. Ошол жерде бир өзүм эме ачкам да, дом мода ачып, ошол жерде аябай жакшы бир ошол европейский коллекциялар, бирок кичине ошо кыргыз эмелер менен, элементтер менен показ өткөзүп, анан ошол жерде ошол эме биринчи место алгам республика боюнча. Мисалы ошондо биз ушул мен алганбыз. Статуэтка экен сыйлык. Ошол анан кийин ошондон бери мисалы көп эмелерге, журналдарга жазышкан да, коллекцияларым боюнча көп. Ошол мен азыр деле ушул эмелерди жасап жүрүм. Бул бальный коллекция боюнча ошол Кыргызстанда жасалган ушул коллекциянын бул жерде көргөзмө болуп ошол эме кылган, сунушталган да бул жердечи. Ошол. Бул сүрөттөгү модельдер өзүңүз окшойсуза? Ооба, бул биринчи баягы съемка кылганда ушул жерде Венада бир отель Империаль деген эң мындай элиттүү отель бар. Ошол жерде съемкаларды жасаганбыз. Мына мисалы бул кездемелер, ошол жактагы кездемелер. Бул мисалы мен эмеге барганда ушул Австрияда Италиянын мода академиясы бар. Ошол жерде мен иш менен сырткары академияга барып ошондой эмелерди жасаганды өзүм үйрөнгөм да.
Негизи эле канча коллекция чыгардыңыз? Ушул коллекция чыгаруу кандай деп, канча коллекция чыгарса эсептелет, анан жыл сайын деле чыгара берсе болобу? Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Мен көп коллекция чыгардым, бирок мен санаган жокмун. Себеби коллекция деген бул эме да, мындай сезонго жараша чыгарыш керек. Анан кийин эгерде магазиниң болсо, коллекция дегенди ар 2 ай чыгарып туруш керек экен да, себеби клиенттер жаңы көнөктөрдү издеп келишет экен. Анан бул эме да, эгерде магазин жок болсо, анда андай эме жок да, мындай стресс деген жок, мындай өзүң каалагандай, анан ошол заманга карап, анан убакытка карап жасайт экенсиң да. Анан мен эме бул иштен сырткары мен өзүм ишим бар. Мен ошол ишим боюнчадан кийин айтып кетем. Ошол үчүн азырынча мен ошол убактым болгондо коллекцияларды жасайм да. Сиздин кардарлар кантип табат сизди? Кантип байланышат, кантип сатып алат, кантип заказ берет? Ооба. Азыр силер билгендей соцсеттер аябай жакшы иштейт. Ошол мен эмелерди жасаган нерселеримди жүктөп турам, алар ошол көрүп турушат. Анан кийин көбү мага мындай эле жазышат, ушундай заказ кылсак болобу, ушундай кайсы жерден алам депчи. Мен эмелерим өзүм баракчаларым бар соцсетте. Анан ошол азыр аябай эле мындай жеңил да коммуникация ошо соцсет аркылуу. Мисалы сайттар азыр көбү деле окушпайт экен да. Ошол үчүн негизи ошо соцсеттер аркылуу буйрутма берсе болот да сизге? Ооба. Азыр болсо бир жасап көрбөйлү сиз экөөбүз? Ооба, сизге кичине мастер-класс өткөзүп берейин. Жардам бересиз да? Ооба. Мисалы мен ушул оймону даярдадым. Анан ушул оймону өзгөртө берсеңиз болот да. Мисалы биз мына кичинерак кездемени алдык. Оймо, мисалы бунун бир бөлүгүн колдонсок болот да. Азыр бул жерде 2 кездеме бар. Биринчи экөөнүн бекемдейм бири-бирине. Жылбасын, түшүнчү? Ушуну өткөзүп, кийин 2 кабатын тең кыркып алабыз да. Ошондо апам эмелерди түшүндүрүп айтып экен да, бул деген мүйүз мисалы депчи, баягы бардыгы эле билет да, эми бизде Кыргызстанда мүйүз. Баягы Архар, Марко Поло. Ошолордун мүйүздөрүнөн эме да, вдохновение деген. Анан баягы Алатоо да, Алатоонун орнаменттери дагы да. Анан мен үчүн бул иштер мен эме да, мындай медитация катары мен аябай эс алам ушул иштерди колдо жасап, анан эме кылсамчы. Мындай суроо бергим келип турат да, Гүлнур айым. Негизи эле ошол чыгармачылыкка өзүңүз жакын экенсиз, анан кантип ушул сизге келип калды? Жаш кезиңизде кайсы жерде чоңойдуңуз, кайсы жердин кызы болосуз? Негизи эле ушул сиздин ушул түрткү болгон ушул чыгармачылыкка, ушул жумушка ким болду? Мен өзүм түштүктөн болом, Кыргызстан түштүгүнөн. Негизи Жалал Абад областынын Нокен районунда, Масы селосунда чоңойгом. Анан биз ошол кичинебизден бери ошол апам бизге ушул кол өнөрчүлүктүн ар кандай түрлөрүн көрсөтүп келген. Ал убакта ошол Советский Союз убагында көбүнчө мындай сатып ала албайт элең да, көп нерселердичи. Ошол үчүн биз өзүбүз мисалы кийимдерди өзүбүз токуп, эме кылып сатат элек, анан кийиздерди өзүбүз жасап сатат элек. Анан ошентип үйрөнүп алган экенмин. Анан кийин ошол дагы деле эсимде экен да, ушул кантип ушул оймолорду чийебиз, кантип
тигебиз, сайма саябыз, ошонун баары эсимде экен да. Өзү мен чоң үй бүлөдө чоңойгом. Биз 7 бир тууганбыз. Ошо 7 бир туугандын 4-сүмүн. Биз 5 кыз, 2 уул. Ошол анан азыр бир туугандарым кичине чачырап кетти. Мен бул жакта, эки эжем Россияда, анан Кыргызстанда дагы, кээ бири Бишкекте, кээ бири ошол мен чоңоюп өскөн айылда жашайт. Ошол анан кайсыл жерде жүрбөйлүк биз ошол биз үйрөнгөн нерселерибизди дагы деле эменде практикада колдонуп жүрөбүз да. Ошол Масыда орто мектепти бүтүрүп, анан мен эмеге ал убакта атам эрте өтүп кетип, Бишкекке тапшыра албадым да, окугач мен аябай эме болгум келет, дипломат болгум келген да. Кичинемде баягы радио Азаттыкты угуп, баягы оон жөнүндө окусам эле ошол жерде окугум келет деп мечта кылгам да. Анан кийин Бишкек болбой калды, анан ошол Жалал-Абадта иностранный факультетке тапшырдым. Өз күчүм менен тапшырып, анан ошол биринчи курста бүткөндө эле мен ошол иностранный эмелерге барып, фирмаларга барып, өзүм иш издеп, ошо тилди үйрөнүп, ошондо 17 жашыман эле уже иштеп баштагам да. Мына азыр орнамент боюнча көрдүңөр, бул орнамент кичине чоң болуп калды, бирок бул проблема эмес. Мындай анча-мынча жерлерин өзгөртүп салсак болот. Мисалы, мына жерин мен мынтип бириктирип коем. Инфакта окуп жүрүп, ошол 4 жылдын ичинде бир 7 иностранный фирмада иштепмин да. Ошентип кайсыл жерде мен Жалал-Абад мамлекеттик университетин бүтүрдүм. Анан ал убактарда ошол иностранный фирмалар эми ачылып баштаганда, ар кандай проекттер, кайсыл жерде эмнени уксам мен биринчи болуп чуркап барат элем да. Мен иштейм, мен үйрөнөм деп. Мисалы, баягы башында компьютерде билбесем дагы аябай эме кылып айттым да, мен үйрөнгүм келет деп. Анан кийин ушинтип тырмышып кирип алат элем ар кандай иностранный проекттерде иштегени. Анан кийин ошентип жакшы опыт топтоп алыппын да, ужечи карьера баштаганы. Мына мен мынтип оюп алдым. Эми мынтип бири-бирине киргизебиз. Мисалы, мынтип ажыратам биринчиден. Ушул жерде. Буну дагы ажыратам. Эми сиз мына мынтип киргизбей. Мен буну киргизем. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн биз Австрияда, Вена шаарында Гүлнур айым менен ушундай нукура кыргыздын оймосунан жасадык. Мына сиздер деле келип Гүлнур айымга кайрылсаңыздар болот. Эгерде тажрыйба алам десеңиздер, ушундай нукура кыргыздын оймо чөймөлөрүнөн кездемелерди жасаганга Гүлнур айым дайыма жардам бергенге даяр. 2 бөлүктү бириктириш керек да. Машинкада тиксе болот, колдо да тиксе болот. Мен көбүнчө ошол апаман үйрөнгөндө биз колдо тигип чыгат элек, мынтипчи майда кылып тигип, андан кийин мындай эмелер менен сайма кылып эме кылып кошсо болот да. Мындай таштар менен да, ар кандай эмелерди ошол фантазияга каратып эме кылса болот да. Ошондо ушул оймону колдонсо болот. Мисалы, чапан же баягындай сумка, ошол менен сумкаларга мен жармаштырам ушундай оймолорду. Анан көтөрүп жүрсөм көп сурашат да, кайсыл жерде алдың, ушундай заказ кылсак болобу деп. Гүлнур айым, биз азыр сиз ошол экинчи жумушуңуз боюнча сүйлөшсөк. Мен оондун
Оңго караган МАГАТЭ организациясында иштейм. Бул Международный атомный энергия организациясы. Ошол организацияда Европа жана Центральный Орто Азия бөлүмүндө иштейм. Биздин негизи ишибиз ошол Европада, Восточный Европада жана Орто Азияда болгон проекттердин үстүндө иштейбиз. Ал проекттерде мисалы ал проекттер Кыргызстанда дагы бар. Кыргызстанда мисалы баягы медицина тармагында хвостохранилище бизде бар го, баягы Кадамжай, Майлы суу, ошол жерде мурунку мисалы баягы уран казып алган жерлерде, ошо ачык калган жерлерде радиациясы бар. Ошол жерлерди жабыш боюнча проекттерибиз бар. Мен негизи ошол мисалы специалисттерди биз кантип даярдайбыз, ошол жердечи биз жактагы специалисттерди жөнөтүп турабыз да. Мен ошондой эми организаторский боюнча иштерди аткарам. Ошондой эле биз ошол мисалы бул ООН, да, ООНский центр, международный центр, Венский международный центр деп аталат. Бул жерде негизи 5000 адам иштейт. 5000 адамдын ичинен 2500–3000ге жакын ошол МАГАТЭде иштейбиз. Бул МАГАТЭ дүйнө жүзү боюнча штаб-квартирасы болуп эсептелет. Ошол эменин ичинде ар кандай башка 10 организациялар бар. Ошол мисалы многу эң чоң имарат 28 этаж, 28 этаж. Ошонун сиз канчанчы этажында отурасыз? Мен мисалы мына биринчи имаратта, 10-чу этажда, ошо 11 этажыбыз бар. 10-чу этажда. Бүгүн дем алыш болгон үчүн кире алган жокпуз да? Ооба, дем алыш болгон үчүн бүгүн кире албайбыз, бирок ошол үчүн ушул жерге алып келип көрсөткү келди. Сиздин негизги жумушуңуз эмне ошо? Ошол мен айтып кеткендей, биз основной эмелерди өткөзөбүз да, тренингдерди өткөзөбүз. Мисалы Кыргызстанда баягы радиология боюнча, мисалы врачтарга мисалы эме деп эксперттер жөнөтүп көрсөтөбүз да, мисалы кантип баягындай радиология боюнча баягы эмелерди, технологияларды көрсөткөнү, кантип аларды колдонушат. Анан кийин кээ бир эмелер мындай суроолор эмелерди жөнөтүшөт да, аларга кээ бир технологиялар керек болот. Анан биз аларды жөнөтөбүз. Ошолда негизи бизде баягындай ушундай мамлекеттер менен ошондой тренингдерди өткөзөбүз. Ошол боюнча мен эмеде, ошол проект боюнча биз иштешебиз да, биздин командада. Биздин көп жаштар ушу Австрияга келгиси келет. Анан биздин көрүүчүлөргө деле бир мындай кызыктуу суроолору бар да. Негизи эле Австрияда айлык маяна канча депчи? Австрияда ошол орто суммасы примерно ушу 2000 еврода ошо колуна түшкөнүчү. Өзү мисалы бир 3000–3500 алышат. Бирок андан ошол налог примерно бир 40% кетет да эмегечи, ошо налог баягындай соц эмелергечи. Страховка, соцфонд дегендерге кетет. Анан ошол колуна түшкөнү примерно 2000 болот. Анан пенсиясы бирок андан да азыраак болот да. Ошол колго алган акчадан примерно 70% пенсия алышат да. Бирок ондо башкача структурабыз, эмелерибиз башкача, биз налог төлөбөйбүз. Ошол үчүн биздин зарплатабыз көбүрөөк. Ошол көп менден да сурашат да, кантип онго ишке кирсе болот, кантип сен ушул ишке кирдиң депчи. Ошол биринчиден мен ойлойм, ошол даярдыгым ошо Кыргызстанда эле башталганда, студент болуп жүрүп эле мен ошол убакта эме ошол тилди үйрөнүп, чет тилди үйрөнүп, анан ар кандай организацияларда уже опыт алганмын да. Ошол 4 жылдын ичинде ошо 7 организацияда иштедим деп айтып кеттим. Ошол
ошол иштеген жерден мен дайыма рекомендационный письмо чогултуп жүрчү элем да. Эми мага бирөө айтканда сен ошону дайыма өзүңө алып жүр, керек болуп калышы мүмкүн депчи. Анан бул жерге подаваться эткенде менден сурашкан, сиз ушунча 5 жылдык тажрыйбаңыз барбы? Мен айттым бар. Анда сиз жөнөтүң ошол бардык документтериңизди. Анан мен ошол рекомендационный письмолордун бардыгын топтоп, ошо 7 тең топтоп бардыгын тапшыргам. Анан ошентип, анан кийин дагы экзамендер болгон, баягы английский боюнча, компьютер, мисалы баягы кантип компьютерди колдоно аласың, анан кийин IQ, ошол 3 экзамен болгон. Кийин ошентип мен эмеге өткөм дагы, анан кийин баягы выборочный кандидаты деп неме кылып мени ошондой списокко киргизип коюшкан. Анан кийин жок болуп кетишти да. Анан кийин мен башка иште иштеп бир 8 айдай өттү. Кийин мен өзүм кайра чалдым. Мен ошол подавать эттим эле, кандай болду результаттары десем, аябай жакшы болду. Биз ошол именно ошо өзүңүз чалып, интересоваться этип, ошондой эмелерди алабыз дейт да. Ошол биз өзүбүз көрөйүн дедик, өзүңүз интерес көрсөтөсүзбү депчи. Ошого мени анан сразу чакырышкан, интервьюга чакырып, ошол отделге алышкан. Анан ошол Европа, Центральная Азия, негизи ошол орусчада жакшы сүйлөйт экенсиз, ошондой опытыңыз бар экен деп. Анан кийин айтышты да, ошол ишке 200 адам берген дейт. Ошол 200-дүн кандидатурасын 200 адамдан ошол мени тандашып алышыптыр да. Анан мага кийин айтышкан. Ошондон бери ошол организациянын ичинде, мисалы, ар кандай отделдерде, ар кандай иштерде иштеп, ошол опыт алып жүрөм. Мындай суроо да, негизи эле ушул Австрияга келем, чет өлкөгө чыгам деген жаштарга, окуйм деген жаштарга кандай кеңеш берет элиңиз? Эмнени билиш керек? Мен айтып кетишим, ошол Кыргызстанда эле жашап жүрүп эме кылып башташ керек экен, даярдыкты башташ керек экен. Анан ошол баягы тилди үйрөнүш керек экен. Анан көп нерсени азыр эме да, көп биздин жаштарыбыз баягындай университеттерге тапшырышат. Мисалы, кайсыл жерде, мисалы, жакшы кайсы жерде тапшыра аласың. Бирок биринчиден эмеде билишиң керек экен да, эмнени каалайсың, кандай специалист болгуң келет да. Мындай шашылбай эле жакшы ойлонуштуруп, мындай бизде мисалы кайсыл специалисттер жок. Мисалы, Австрияда бизде студент деген көп, аябай көп да студенттерчи. Анан кийин бирок бир врач жок да, бир юрист жок. Мисалы, биздин мекендештерге жардам бергени же мен билбейт экенмин да, личныйчы. Анан мындай точно деле билбейм да, эмнелерди окушат, окуп эле жатышат, бирок мындай практикада мындай жардам бере турган эмелер аз да, биздин мекендештер. Ошол үчүн бул жака келбей туруп эле мындай биринчи жакшы шашылбай ойлонуштуруп, мындай керектүү эмелерди үйрөнүш керек. Мисалы, Австрияда эмелер баягы кол өнөрчүлүк аябай эме болот да, ценится этилет. Мисалы, же медиктер, анан юристтер, анан баягы соцработниктер. Мисалы, ошол тармакта үйрөнүшсө, Кыргызстанда элечи, бул жерде шанс бар да. Мисалы, ошол жерде ушундай тармакта окуп, анан кийин бул жерге подаваться этсе, мүмкүн иш табышы мүмкүн. Көп эле азыр баягы дипломат, экономист, баягы мындай не очень нужный эмелерди окушат дагы, анан кийин иш таппай жүрүшөт көп элечи. Ошол үчүн мага мисалы Австрияда баягы эмес жагат да, баягындай кесип мектептер аябай көп. Бул жерде университетке аз эле адам тапшырат да өзүчү. Көп эле ошондой кесиптик мектептерге тапшырышат. Мисалы, бул жерде IT специалисттер аябай керек болот. Анан көп адамдар, мисалы, бизде Кыргызстанда
специалисттер аябай аз. Мисалы даже кассирлер алар барган эмес, мындай үйрөнгөн эмес да. А бул жерде аябай көп ошол мындай бардык жаштарды сурасаңыз, бардыгынын өзүнүн бир кесиби бар да. Көпчүлүгү бир эмени үйрөнүшкөн. Мисалы менин уулум азыр уже 21-ге чыкты. Ал айтишник болуп, специалист болуп иштеп жатат. Жакшы акча таап, Кудайга шүгүр. Ошол мен ойлойм, ал дайыма ошо иши болот деп ойлойм да. Ошо үчүн Кыргызстанда ошол бизге ошондой системаны киргизсе жакшы болот эле. Мисалы баягы кесиптик мектептерде бул жерде аябай жакшы стипендия беришет да, почти зарплатанын жарымы да. Бизде деле ошондой кылса болбойбу деп кээде мен өзүм сурайм да. Мисалы мамлекет эгерде ошол жакшы эме бөлүп беришсе, стипендиячы, мүмкүн биздин жаштар деле ошол жерде ушундай нерселерди үйрөнүп, анча деле мүмкүн башка мамлекеттерге барышпаса деле болот деп ойлойм да. Эгерде жакшы специалист болуп, анан ошону тереңдетип жакшы үйрөнүп алышсачы. Ал эми ошол эгерде биздин жаштар бул жакка келгиси келсе, негизи ошол жактан даярданып, анан келишсе Кыргызстандан даярданып, анан бул жерде как специалист катары мындай кошумча образование алса жакшы болот деп ойлойм. Мисалы дагы ошол аграр эмесинде дагы Австрияда аябай эме да, өнүккөн. Ошол мен ойлошум, Кыргызстанда жер бул биздин основной ресурс да. Эмне үчүн көп адамдар башка жактарга кетип калышат, эме депчи, башка иш издеп. Бирок мен ойлойм, Кыргызстанда потенциал чоң, анан ошол потенциалды Кыргызстандан колдонуп, анан бул жака ошо кошумча билим алуу үчүн келишсе жакшы болот да. Гүлнар айым, биз маегибиздин уландысында сиз жашаган жерге келдик. Биз тааныштыра кетсеңиз. Бул менин жолдошум болот, аты Гүнтер. Саламатсызбы? Привет. Кириңиз. Жакшы. Ошол жерге алып туруңуз. Сиздер биякта турасыздар, Биз ушул жерде жашайбыз. Бул Венанын 22-чи районунда, бул район эң чоң район болуп эсептелет. Бул район мурун Венада кечирээк курулган, бирок азыр ошол эң чоң районунан болуп эсептелинет. Бул райондо мисалы ар кандай улутта келген көп националисттер жашайт. Анан бул жерде абасы аябай таза, жакын жерде мен бар, мындай Токой эме бар да, национальный парк бар. Ошол үчүн ушул жерде жашаган бизге аябай жагат. Биз билгендей ушун жолдошуңуз экөөңүздөр мына турмуш куруп, анан Кыргызстанга барып, ислам динин кабыл алган экен. Ошолор жөнүндө деле айтып берсеңиздер. Мен жолдошум өзү бразилиялык болот. Бул 18 жашында ата-энеси менен, сиңдиси, көсү менен чогуу Австрияга келишкен. Себеби атасы австриец болот, апасы Бразилиядан болот. Анан бул жерде 30 жылдан бери жашайт. Бирок биз бири-бирибизди Венада жолугуштурдук. Ошол анан кийин биз таанышып, ошо сүйлөшүп жүргөн учурда мен ошол Кыргызстан жөнүндө, биздин салттар жөнүндө көп айтып берчүмүн. Кийин бул аябай мындай чогуу болгусу келди. Анан жашообузду дагы эме кылып, ошо чогуу сүрөлүк деп предложение кылды. Бирок мен кичине түшүндүрүп кеттим, бизде ушундай салттар бар. Эгерде мисалы биздин динибиз бир болбосо, баары бир эртеси кечпи, баары бир мындай чогуу боло албайбыз деп. Ошону айткандан кийин аябай көп ойлонуп жүрүптүр да. Анан кийин өзүнчө
ошол мен ошол мусулманчылык боюнча аябай окуп, башкаларды сурап, анан аябай мындай серьезный эме кылыптыр да, катуу ошол ойлонуптур. Анан кийин эме мен Кыргызстанга барам жакында десем, мен дагы барам дейт. Анан мен айттым, бирок мындай бизде мындай болбойт, эме депчи, жөн элем деп десем, жок, мен көп ойлондум, анан мен аябай мындай серьезный пландарым бар деп, ошол мусулманчылыкты алганы мен макулмун деп ошондой дедим. Мен биринчи ойлодум, сен чындап эле эме ошондой кылайын деп атасыңбы, сен эч ким эме кылбайт, мажбурлабайт десем, ооба, мен осознанно к этому иду деп ошондой деген үчүн анан кийин мен үйгө эме кылдым, кабар бердим, биз жакында келебиз депчи. Анан кийин биз Кыргызстанда анан ошол мечетке барып, анан кечинде аябай сонун бир нике той өткөздүк. Анан ошол той өткөзүш дагы биз мындай баягындай бир жагынан өзүбүздүн салттарыбызды көрсөттүк, бирок экинчи жагынан баягы анча-мынча салттарыбызды эме кылган жокпуз да, себеби азыркы Кыргызстанда баягы тойлорду өткөзгөндө аябай эле көп ысырап кылышат да. Анан кийин баягы жүздөгөн адамдар келишет, кээ бирлерди даже жакшы билбейсиң деле да. Анан кийин тойдон кийин эч нерсе калбайт, көбү карызга түшөт. Ошол үчүн биз мындай деп чечтик, биз ошол бизге жакын эле адамдар чакырабыз, бизге жакын достор чакырабыз, анан биз каалагандай кылып өткөзөбүз деп. Ошол 30га жеткен жок, ошо 30га жакын адам чакырдык, бирок ар бир мейман ушунчалык биз үчүн мындай маанилүү эме болду да, жакын адамдардан болду. Негизи эле ушул жерде экөөңөр таанышып калып, анан баш кошуп атканда кандай болду эле, анан Кыргызстан жөнүндө кантип элестетти эле, биздин кыргыздар жөнүндө кантип элестетти, анан ал жакка баргандан кийин кандай сезимдер болду? Als wir uns kennengelernt haben, wie war es für dich und wie war es für dich, als wir in Kirgisistan waren und wie hast du dich gefühlt, als du dort warst in Kirgisistan? Und was denkst du über kirgisische Leute? Gut, als wir uns kennengelernt haben, war es für mich eine ganz neue Seite dieser Welt, weil ich Kirgisistan zwar gewusst habe, wo es hingehört, aber es war der erste Kontakt mit jemandem aus dieser Region. Мен мурун кыргыздарды лично билбеген экем. Ошол мен биринчи ошол кыргыз болупмун. Анан Кыргызстан жөнүндө уккан экен, бирок мындай билбеген экен да, кандай кыргыздар кандай болот бизде. Ошол мен аркылуу анан таанышыптыр ошо Кыргызстан боюнча. Und somit waren es auch entsprechende Sorgen, Unsicherheiten, eben weil ich aus einem komplett anderen Kulturkreis stamme. Und ja, es war sehr spannend, bis wir uns näher gekommen sind und uns näher kennengelernt haben und dann festgestellt habe, das heißt nach und nach festgestellt haben, dass wir mehr und mehr Gemeinsamkeiten haben, als wir mit Österreich haben. Башында кичине мындай жакшы билбедим дейт, кантип сүйлөш керек, эмне жөнүндө сүйлөш керек, бирок мындай биз бири-бирибизди мындай жакшы билгенден кийин аябай мындай көп тараптар, ошо бразилияктылыктар менен кыргыздар аябай окшош улуттар болот экен да. Ошолорду аябай таң калдым дейт. Биз ушунчалык мындай алыс, эки мамлекет алыс да, бири-биринен алыс жайгашкан, бирок ушунчалык биз бири-бирибизге окшош экенбиз. Бул күнтөр дүйнө жүзү боюнча аябай көп жерлерди көрүп келген да. Wie viele Länder hast du schon besucht? 82 ошол эмелерди көргөн экен, өлкөлөрдү көргөн экен. Ошондой экен. Анан эме дейт, бирок бул Австрияда канча жылдан бери жашаса дагы баары бир мындай кээде өзүн австриец катары сезбейт экен, себеби мындай ар бир өлкө эле монтип тосуп албайт экен да, эмне кылыпчы. Бирок дейт, Кыргызстанга барганда мен өзүмө үйдө
сезгендей болдум дейт. Адамдар ушунчалык жылуу, мындай өзүм мындай эме болду дейт да. Как будто мен үйдө жакшы мамиле кылышып, мындай өзүм аябай жакшы сездим дейт да. Ja, besonders. Анан аябай эме жакты дейт, ошол жактагы көп нерсе жакты, бирок бул айткысы келгени мындай ушул адамгерчилик жөнүндө айткысы келип атат да. Азырчы эми билем баягы природа дагы жакты, бирок биринчиден буга ошол адамгерчилик мамиле эми важный экен да. Ошол үчүн ушуну айтып кеткиси келди биринчиден. Ja, ich wollte nur sagen, besonders diese Wärme hat mich sehr an meine eigene Heimat erinnert, wo jeder offen empfangen wird und man fühlt sich einfach willkommen, man fühlt sich zu Hause sehr schnell. Бул ушул жылуулук, адамгерчилик Бразилияда да ошондой экен да. Ошол үчүн мен үйдө болгондой болдум дейт. Und auch für mich, ich bin weltoffen und ich habe in dem Islam auch einiges wiedergefunden, mit dem ich was ich mein Leben auch implementieren kann oder wo ich einfach sehe, es ergibt auch einen Sinn und mit dem ich identifizieren kann. Бул процесс болду. Бул көп окуду ушул ислам жөнүндө, анан аябай көп информация алды. Анан кийин бир жагынан дейт, причинасы ошол сага болгон сүйүүм дейт. Анан ошол сенин семьяңа болгон урматтоо, мен ошол урматты көрсөткүм келди. Ошол сен бирок негизи ошол мен менен чогуу, дайыма чогуу болушу ошол себеп болду да. Ошол анан кийин ошол изилдеп, эме окуп, анан кийин ошол өзүнө баягы туура келген көп нерсени таптым дейт. Мендечи мусулманчылыкта, ошол үчүн мен ушундай деп чечтим дейт. Das erste Mal erwähnt im Jahr 996, der Name Österreich. Seitdem ist urkundlich bekannt als Österreich. Aber die Menschen lebten hier schon viel früher, angefangen von den Kelten, wie du zuerst auch gesagt hast. Биринчи жолу Австрия деген ат 10-чу кылымда айтылган. Ага чейин башында бул жерде келттер жашоочу. Die Kelten wurden vertrieben von den Vandalen und von den Barbaren und die Römer vertrieben dann weiterhin die Vandalen und die Barbaren. Келттер жашап жүргөн учурда бул жактарга римляндар келип, алар ошол бир частын эме ошол түндүк жакка жөнөтүшкөн, бир частын өздөрү жок кылышкан бул жакта, анан ушул жерде турукташып калышкан. Das war alles im Zuge der Erweiterung des römischen Kaiserreichs. Ошол убакта ошо Римский империяны расширять этиш үчүн ушул жактарга чейин келишкен да, Римде. Auch hier gibt es in Wien noch sehr viele Ruinen aus der Römerzeit. Man findet in Kärnten im ersten Bezirk, beziehungsweise rund um Wien gibt es zwei Städte, Carnuntum und die zweite weiß ich jetzt gerade nicht. Die sind rein militärische Lager und Städte der Römer. Ошол Венанын ичинде жана ошол окружностторунда дагы деле ошол римляндардан калган эмелерди көрсө болот да, руиналарды көрсө болот дагы эле. Wohin jetzt? Genau. Ja, zu diesem Areal, wo wir uns befinden. Das wurde ungefähr im Jahr 1650 von Leopold gekauft. Und damals wurde ein Jagdschluss, weil die Kaiserle oder die Blaublütler, wie man so sagen, waren Jagdfans. Und deswegen wurde dieses gesamte Areal gekauft. Бул азыркы турган жерди бир 16-17 кылымдарда Леопольд деген граф, герцог, граф бирок кийин герцог болгон. Ошол Леопольд деген адам ушул жерди сатып, ушул жерди путуна тургузуп, ал убактарда ошол мергенчилик менен алек кылышкан, алек болгон. Genau,
ein Verwandten von Leopold kaufte dann das ab und schenkte es der Tochter Maria Theresia, die diese Anlage dann erweitert und so groß gebaut hat, wie wir es heute noch finden. Das war ungefähr im Jahr 1720. Ошол 1720 жылдары ошол Леопольд деген герцог бул жерди ошол бир таанышынын кызына подарок кылып эткен. Ал Мария Терезия болчу. Ал Мария Терезия ушул жерди анан чоң кылып салдырган да, ушундай деңгээлге жеткизип. Dann kam eine Rezension aufgrund der türkischen Belagerung, wo diese Anlage teilweise zerstört worden ist und verlassen wurde. Und in weiterer Folge wurde es erneut aufgebaut, aber von den Nachfahren von Maria Theresien. Jedoch die Zeit, wo dieser Prunk oder diese Hochzeit des Palastes war zu der Zeit von Maria Theresia und dann war lange Zeit nichts. Sie war aber eine Kaiserin. Ja, sie war Kaiserin, ja. Ошол Мария Терезия барыңар билсеңер керек. Бул императрица болчу Австриянын. Анан ошол баягы түрктөр келгенде ошо 17-кылымда түрктөр келип бул жерди басып алышкан. Анан көп жерлерин талкалашкан. Анан аз эле эмелер калганда ошол имараттарданчы, бирок ошол Мария Терезия анын эмелери, урпактары бул жерди кайра реставрация кылып кайра тургузушкан. Maria Theresia war eine der wichtigsten Kaiser, die wird auch die Mutter Österreichs genannt. Мария Терезия бул Австриянын апасы деп аталат да, биз азыркы күнгө чейин. 17 Kinder. Мария Терезиянын 17 баласы болчу. 17 баланын энеси болчу. Ошого карабастан бул эмени башкарганда. Гүлнұр айым, негизи эле ушул чет өлкөгө келип, Европа өлкөсүнө келип, өзүңүздүн аял катары кыялыңыз орундалдыбы? Бактылуу аялмын деп эсептейсизби? Азыркы күндө ошондой деп эсептейм, бактылуу аял деп эсептейм. Бирок ал үчүн мен көп нерсени өзүм кол менен жасашка туура келди. Айтып кетерим, башында аябай кыйын болду. Ал убактарда мен бул жерде 25 жылдан бери жашайм да. Анан ал убактарда кыргызстандыктар аябай аз болчу. Анан өзүм жалгыз болгом да. Анан ошол көп нерсени мен баягы мындай совет сурай турганда эч ким эжелер жок болчу, мындай жакшы билбейт элем болсо дагычы. Анан көп нерсе башыман өттү, көп нерсени өзүм түшүндүм, өзүм үйрөндүм, анча-мынча катачылыктарды кетирдим, бирок ошентип жүрүп мен ойлойм, ошол Кыргызстандан келип Европада азыр мындай өзүм бутума туруп, карьера жасап, ошол мен өзүм мечталарымы ишке ашырып, азыр мисалы аябай бактылуу аялмын деп сезем. Ошол. Жаштарга болгон мотивациялык сөздөрүңүз? Мен чындап эле ушул суроону аябай жакшы көрөм. Себеби мен жаштарга айта турган аябай сөздөрүм көп, бирок азыр убакыт аз болгон үчүн кыскача айтып кетейин. Эгерде жаштар мисалы ошол кандай десем, ошол мен кетирген катачылыктарды кетирбесе, мисалы ошол башында баягы шамал кайсыл жакка айдаса ошол жакка кете бербестен, или мисалы жашоонун ошол кайсыл жагы жеңилирак деп ошол жакка эле кете бербестен, мындай үйдөн чыкпай туруп эле, ошол башка жактарга кетпей туруп эле жакшы ойлонуштуруп, мындай шашылбай эме кылыш керек экен. Биринчи билишиң керек экен, эмнени каалайсың бул жашоодо. Баягы только выживание деп эле жүрбөш керек экен да. Анан ошого карата анан кийин план түзүп ишке ашырыш керек экен. Ал үчүн не обязательно за границага барыш керек да. Көбүнчө эле баягында иллюзия бар. Мындай за границага кетсем ал жакта жашоо жыргал деп көбүнчө кыргыз жаштар ушинтип ойлошот да. Көп эле
кеткиси келишет башка жактаргачы. Бирок мен ошончо кыйынчылыкты башыман өткөзгөн үчүн мисалы мен ойлойм ошол ата мекенде эле мисалы көп нерсени жасаса болот экен, ошол жерде деле бактылуу болсо болот деп ойлоймун. Анан мисалы жаштарга каалоом ошол мисалы биздин ата бабалардан берилген ошол сапаттарды алып жүрүшүбүз керек. Алардан өткөн нерселерди билишибиз керек. Анан бирок аларга эле таянбастан биз баары бир алдыга карашыбыз керек да. Мисалы анча-мынча ой жүгүртүүлөрдү өзгөртүш керек. Мисалы биз баягы традиция дей берип кээде чыкпай калат экенбиз да ал жактанчы. Ошол биз традициябыз ушундай деп. Ошо мен айтарым ошол жакшы мындай адамгерчилик сапаттарды, кыргыздардын сапаттарын сохранить этип калыш керек. Бирок параллельно ошол батыш жактагы элдердин ошол кантип алар өнүгүшкөн, ошол жактарынан үйрөнүп, мисалы азыр соцсеттерде деле аябай көп маалыматтар бар. Ошол өздөрүн мынтип ой жүгүртүүлөрүн кылып, кичине расширять этип үйрөнүш керек экен да. Анан ошол тилди үйрөнүш керек. Анан биз мындай башка тилди сүйлөсөк эле кыргыз эмес болуп калбайбыз, туурабы? Ошол үчүн мисалы азыр да кайсы жерде болушпасын дайыма мындай көздү ачык, кандай десем, мындай болуш керек да, любопытство деген болуш керек. Анан дайыма ошол азыр мындай мезгил келди да, мурун только вот улуулар эмне десе ошондой кылабыз депчи, аларды угуш керек. Бирок ошентсе да баары бир мындай өздөрүнүн көз жүгүртүүсү менен дагы иш кылыш керек. Ошол анан кийин дагы айтып кетерим, биздин жаштар баягындай кесиптерди үйрөнүшсө жакшы болот эле. Мисалы өзүң колуң менен эмне жасай аласың, эмне колуңда бар. Ошол мындай реалистичный бир эмелерди үйрөнүшсө жакшы болот да. Мисалы мен ошол баягы кол өнөрчүлүк, ошол эмелерди жасашты жакшы көрөм. Анан ошол багытта анан кийин как специалист мындай кылып өздөрүн өнүктүрүшсө болот деп ойлойм да. Анан кийин дагы айтып кетерим, кайсыл жерде болбогула баары бир кыргыз бойдон калыш бул эң сонун нерсе экен да. Мисалы биз канча жыл жашабайлык, Америкада болобу, Европада биз эч качан американец боло албайбыз, биз эч качан европеец боло албайбыз. Эч качан аларга кылбаш керек да, атаңдашпай, аларга окшош коңго аракет кылбастан, наоборот биз мен кыргызмын, мен ушундаймын деп өздөрүн ушу жүрүш турушунда өздөрүн кыргыз катары көрсөтүш керек. Анан ошол айтып кетерим, кыргыз боюнча калгыла, бирок башкалардан үйрөнгүлө. Азыр биз сизге эркин микрофон берели. Кыргызстанга өзүңүздүн туугандарыңыздыга, кыргызстандыктарга саламыңызды айтсаңыз болот. Кымбаттуу жердештер, кымбаттуу мекендештер, жана менин эң жакын бир туугандарым, апам, эжелерим, сиңдилерим, акем, силерге Австриядан чоң салам. Бул жака Кыргызстандан келип бизден интервью алып, мекендештер келип отурушат. Ошол анан силер жөндө мен дайыма ойлойм, ошол колуман келишинче өзүм да салым берем. Ошол мен дайыма кыргыз болуп калам. Анан Кудай кааласа дагы келечекте дагы бир жаңы долбоорлорду Кыргызстанда ишке ашырабыз деген ойлор бар. Гүлнур айым, сиздерге чоң рахмат. Сиздердин үй-бүлөңүзгө чоң рахмат. Ушул Австрияда, Вена шаарында бизге атайын интервью берип, биздин көрүүчүлөргө көп кеңештерди бергениңиздер үчүн. Анан биздин компаниянын атынан кичинекей белектер бар. Ошолорду кабыл алып коюңуздар. Кыргызстанда ушундай оригиналдык дизайнердик колго жасалган сумкаларды чыгарган Жылдыз Максуталиева деген эжекебиз бар. Ошол эженин атынан могу белек сиздерге. Чоң рахмат. Анан бул Door Life Media YouTube каналынын атынан биздин кичинекей белектери. Чоң рахмат.